7 миллион 800 миң доллардын жарымын тапкан Бурханов Азат Арзыбеков чыкты. Бул президенттин досунун баласы экенин далил. Жакында эле Садыр Жапаров досунун мамлекеттик иштерге аралаштырбаймын деген убада берген эле. Жакырдын сөзүн жактырдым. Жерим деп тынчта жатпадым. Эркиндик жолун талашып, элим деп жүрүп жакпадым. Ушул маекке байланыштуу 7 декабрда Кундуз Жолдубаеваны жана Махабат Тажыбек кызын суракка чакырышкан. Ага Нарматованын беделиме шек келтиришти деген арызы себеп болгон. Надира Нарматова Ички иштер министрлигине беделине шек келтирип жатканы боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп кайрылган. Бирок тергөөчү кылмыш ишин козгоодон баш тартып, майда бейбаштык деп сотко өткөргөн. Туура сөз үчүн жүгүрүп, туш алган бутум бүгүлүп, чыркырап барып жетпеген, чындыкка калдым түңүлүп. Үстүбүз жылуу болот деп, үмүтүм карар көзүм жок. Көдөнү сокур көрлөргө, көркөм деп айтар сөзүм жок. Президент бир күндө эки досунун гэстерин ачканына жетишти. Эми Кыргызстан өнүгүп жатат деген бир топ ачылыштарды эстейли. Бишкек Сити капсула эми ал дагы президенттин катышуусу менен. Ээлердин арасында Рустам Жапаров баласынын досу. 2022 жылы Садыр Жапаров 2 ачылган заводко барат. Еврошпал деген Кыргыз темир жолунун мамлекеттик завод болуш керек эле. Бирок эмнегедир Рустам Жапаровдун досуна жана Каныбек Туманбаевдин колунда иштеген Кочкорбек Жуманазаровго өткөн. Ошол күнү балыкчы дагы Модуль Хаус заводко барган. Ал дагы Рустам Жапаровдун досуна жана Кочкорбек Жуманазаровго карайт. Каракол аэропорту курулушу дагы өнүгүп жатабыз деп президент барат. Ал аэропортту тендерсиз Кочкорбек Жуманазаровдун ийниси куруп жүрөт. Асман шаарда деле Рустамдын досунун Модуль Хаусу жүрөт. Андан сырткары бекер курулат деген резиденция курулуш үчүн Каныбек Туманбаевге караштуу строй компанияга 77 миллион долларлык Бишкектин жерин карматып коюшту. Ошондо мамлекеттик каналдар элге Кыргызстан өнүгүп жатат деп бийликтегилердин мамлекеттин эсебинен бизнеси өнүгүп жатканын көрсөтүп жатабы? Кызык жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте ойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.